Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар жана көрүүчүлөр. Биздин сабагыбыз негизги диний маалыматтар. Сабагыбыздын темасы исламда имандын шарттары, ишеним негиздери. Мурунку сабагыбызда исламда имандын шарттары, ыйык китептерге иман темасын өтүп, анда китептерге иман деген эмне, ыйык китептерде эмнелер камтылган, кайсыл ыйык китептер бар жана сухуф деген эмне, андан соң ыйык китептерге иман келтирүүнүн кандай пайдасы бар деген суроолорубузга жооп алганбыз. Бул сабагыбызда ыйман шарттары, пайгамбарларга иман темасын талдайбыз, урматтуу окуучулар. Темага өтпөстөн мурун бизге адат болуп калгандай, исламда иман шарттарын дагы бир жолу эске сала кетели. Алар: Аллага иман келтирүү, периштелерге иман келтирүү, ыйык китептерге иман келтирүү, жана бүгүнкү темабыз пайгамбарларга иман келтирүү, акырет күнүнө иман келтирүү жана тагдырга иман келтирүү. Мусулман адам мына ушул 6 ыймандын шарттарына ишенүүсү, булар туурасында кеңири маалыматта болуусу шарт деп айтканбыз, урматтуу окуучулар. Эгерде бул 6 шарттын кайсыдыр бирин кимде ким кабыл кылбай турган болсо, биз аны мусулман деп атай албайбыз. Бүгүнкү темабыз пайгамбарларга иман. Биздин биринчи сурообуз: пайгамбар жана пайгамбарларга ишенүү деген эмне? Пайгамбар ким? Алла Тааланын буйрук жана тыюуларын адамдарга жеткирүү милдетин аткарган улуу инсандар бул пайгамбарлар деп аталат. Бул сөз үчүн Куранда расул жана наби деген терминдер да колдонулат. Жана ошондой эле кыргыз тилинде Алланын элчиси, расул деген сөздөр дагы кеңири колдонулат. Исламда ишеним негиздеринин бири бул пайгамбарларга иман. Алла Таала инсандарга жол көрсөтүү үчүн, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу үчүн мезгил менен пайгамбарларды жөнөтүп турган. Демек пайгамбарларга иман, пайгамбарлар Алла Таала тарабынан белгиленерине, алар алып келген кабарлар чындык экендигине, адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандыгына ыйман келтирүү дегенди билдирет. Адам пайгамбардан Азирети Мухаммед пайгамбарга чейинки бүтүндөй пайгамбарларга ишенүү биздин ыйманыбыздын шарты катары эсептелет. Бул боюнча Куранда анын пайгамбарларын бири-биринен бөлүп карабагыла деп айтылат. Демек, биз эч бир пайгамбарды бири-биринен бөлүп карабашыбыз керек. Бул пайгамбарга ишенем, бирок бул пайгамбарга ишенбейм деп айтуу ислам динине туура келбеген бир сөз. Пайгамбарлар кандай белгиленет? Каалаган адам пайгамбар боло алабы? Бир адам аракет кылуу менен, каалоо менен пайгамбар боло албайт. Пайгамбарларды Алла Таала өзү гана тандайт. Бул боюнча Куранда пайгамбарлык Алланын белеги, аны өзү каалаганга гана берет деп айтылат. Бул аяттан түшүнгөнүбүзгө караганда пайгамбарларды бир гана Алла Таала белгилейт, адамдардын каалоосу менен, тилеги менен, аракети менен, эмгеги менен пайгамбар болууга болбойт деп түшүнөбүз. Пайгамбарлардын саны канча? Канча пайгамбарлар келип кеткен? Адам атадан Азирети Мухаммед пайгамбарга чейин жер бетине көптөгөн пайгамбарлар келип кеткен. Куранда айтылышы боюнча ар бир коомго бир пайгамбар жөнөтүлгөндүгү анык. Ар бир коомдун ичинде эскертүүчү пайгамбар болгон деп айтылат. Эң алгачкысы Адам пайгамбар болсо, эң акыркысы Азирети Мухаммед болгон. Ал экөөнүн аралыгында көптөгөн пайгамбарлар келип кеткен. Айрым булактарда 124 миң деп айтылса, айрымдарында 224 миң деп айтылат. Эми Куранда аты эскерилген пайгамбарлар кайсылар? Ошого токтолойлу.
124 миң же болбосо айрым булактарда 224 миң пайгамбардын аты Куранда эскерилиши мүмкүн эмес. Куранда айрым чоң пайгамбарлардын аты эскерилген жана алардын коомдору туурасында баяндар айтылган. Алар кайсылар? Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Лут, Ибрахим, Исмаил, Исхак пайгамбар. Жана Якуб, биздин кыргыз тилде Жакып деп айтылат, Юсуф, Жусуп, Шуайб, Харун, Муса, Давуд, Сулайман, Айюб, Зулкифл пайгамбарлар. Жана ошондой эле Юнус, Жунус деп айтылат бизде, Ильяс, Алияса, Закария, Яхья, Иса жана акыркы пайгамбар Мухаммед пайгамбар. Пайгамбарларга кандай муктаждык бар жана алардын милдеттери кандай болгон? Адам акыл эси менен Алла Тааланын бар жана бир экендигин биле алышы мүмкүн. Мурунку сабактарыбызда адам өзүнүн тулку боюна, айлана чөйрөгө, галактикага жана бүтүндөй ааламга көз жүгүртүп, ошол нерселердин бир жаратуучусу бар экендигин жана ал бир экендигин аңдап жете алат. Бирок адамдын акылы жетпеген айрым маселелер бар. Мисалы, ыйман шарттары, ибадаттар, кандай ибадаттар бар, алар кандай аткарылат, акырет кабарлары, бейиш, тозок туурасында жана ошондой эле кайсыл иш сооп, кайсыл иш күнөө, мына ушундай маалыматтарды адам акылы менен биле албайт. Мына ушул сыяктуу темаларда биз пайгамбарлардын жол көрсөтүүсүнө муктаждык туябыз, урматтуу окуучулар. Пайгамбарлардын негизги милдети адамдарды таухид ишенимине чакыруу болгон. Таухид ишеними мурунку сабактарыбызда айтканбыз, бул Алланы бар жана бир деп билүү, жалгыздоо дегенди билдирет. Жана ошондой эле ыйман шарттарын, ибадат кылууну, жакшы менен жаманды ажырата билүүнү, адеп ахлактуулукту, арам менен адалды, сооп менен күнөөнү үйрөтүшүп, адамдарды Алланын жолуна чакырышкан. Демек, бардык пайгамбарлардын бир гана милдети болгон ал таухид ишеними жана адамдарды Алла Тааланын жолуна чакыруу. Пайгамбарлар кандай адамдар болушкан? Биз пайгамбарлар периште болгонбу же болбосо булар кандай адамдан башкача бир зат болушканбы деп ойлошубуз мүмкүн. Куранда пайгамбарлар инсан катары башкалардан айырмачылыгы жок деп айтылат. Демек, алар да кийинишкен, жеп ичишкен, биз сыяктуу үй бүлө күтүп балалуу болушкан, дартка чалдыгышкан, айыгышкан жана убагы келгенде көз жумушкан. Бул мааниде пайгамбарлардын башка адамдардан эч кандай айырмасы жок. Бирок пайгамбар катары алар Алла Тааладан вахий алышкан. Мына ушунусу менен башка адамдардан айырмаланып турат. Ошондой эле алар эч качан жалган сүйлөшкөн эмес, аманатка кыянат кылышкан эмес, күнөө иштешкен эмес, зээндүү жана акылдуу адамдар болушкан. Алла Тааладан алган кабарларын эч бирин өзгөртпөстөн толук түрдө адамдарга жеткирип турушкан. Дагы бир өзгөчөлүгү пайгамбарларга можизалар берилген. Можиза бул Алла Тааланын буйрук жана уруксаты менен катардагы адамдар үчүн мүмкүн болбогон адаттан сырткаркы көрүнүштөр. Мына ошондой көрүнүштөрдү пайгамбарлар көрсөтө алышкан. Ар бир пайгамбардын бири-биринен айырмаланып турган өздөрүнө тиешелүү можизалары бар. Пайгамбарлар тарыхында, мисалы, Муса пайгамбар дарыяны экиге бөлсө, Иса пайгамбар өлгөн адамды тирилтүү өзгөчөлүгүнө ээ болгон деп айтылат. Ошол эле сыяктуу Азирети Мухаммеддин эң чоң можизасы бул Курани Карим болгон. Акыркы пайгамбар. Алла Таала Азирети Мухаммед пайгамбарды адамзатка пайгамбар катары жибергенден кийин пайгамбарлык эшиги биротоло жабылган. Демек, бул жерден эмнени түшүнөбүз? Азирети Мухаммедден кийин пайгамбар келбейт деп түшүнөбүз. Андан кийин эч качан пайгамбар жана жаңы дин келбей тургандыгын Куранда кабарлаган.
Азирети Мухаммед пайгамбардан кийинки доорлордо жана учурубузда мен пайгамбармын, мен Кудаймын деп өзүн тааныткандар булар жалганчылар. Анткени Кудай бир гана, ал Аллах. Акыркы пайгамбар болсо Мухаммед пайгамбар. Мухаммед пайгамбарыбыздын дагы биз сыяктуу өзгөчөлүктөрү болсо, бизден айырмаланган өзгөчөлүктөрү да болгон. Эмне биз сыяктуу өзгөчөлүктөрү? Ал дагы адам катары кийинген, тамактанган, үй бүлө куруп балалуу болгон, ооруган, оорудан айыккан. Бирок бизден айырмачылыктары пайгамбар Алла Тааладан вахий алып, Алла Тааланын буйруктарын адамзатка жеткирип турган. Жана ошондой эле бизге эмнелерди үйрөткөн? Намаз, ибадат кылууну, ишеним негиздерин, жана ошондой эле адеп ахлактуулукту үйрөткөн. Пайгамбарларга ыйман келтирүүнүн кандай пайдасы бар? Сабагыбыздын башында да айтканыбыздай, адамдын акылы акырет, бейиш, тозок, сооп, күнөө, ыйман, ибадатка байланыштуу темаларды өз алдынча аңдап жете албайт. Аларды адамзатка түшүндүрүп бере турган адам бул пайгамбар. Биз пайгамбарыбыз Мухаммед пайгамбар намаз окууну, орозо тутууну, ажылыктын эрежелерин, зекет берүүнү жана башка диний маселелерди бизге үйрөтпөгөндө, биз анда буларды өзүбүздүн акылыбыз менен аңдап жете алмак эмеспиз. Эгерде мына ошол нерселерди да адамдын акылы түшүнүп биле алганда, жер бетинде анчалык көп пайгамбар жөнөтүлмөк эмес. Демек, жер бетине 124 000, айрым булактарда 224 000 пайгамбарлар жөнөтүлгөн болсо, демек адамдын акылы бул нерселерге жетпейт дегенди билдирет. Бүтүндөй пайгамбарлардын орток бир максаты болгон. Ал Алланын жалгыздыгына чакыруу, адеп ахлактуулукка, ибадат кылууга, дүйнө жана акырет бактылуулугуна үндөө болгон. Пайгамбарлар адамдар жол таппай калганда жол көрсөтүүчү, араздашкандарды жараштыруучу, дүйнө жана акырет жашоосун таанытуучу адамдар болушкан, урматтуу окуучулар. Демек, бүгүнкү темабызды жыйынтыктай турган болсок, бүгүнкү темабызда исламда ыймандын шарттары, пайгамбарларга ыйман деген темабызда пайгамбар деген ким, пайгамбарларга ыйман деген эмне, пайгамбарлардын милдеттери, алар кандай адамдар, акыркы пайгамбар ким, Куранда аты аталган пайгамбарлар кимдер, жана пайгамбарларга ыйман келтирүүнүн пайдасы кандай деген суроолорубузга жооп алдык. Кийинки сабагыбызда исламда ыйман шарттарын улай, акыретке ыйман темасын өтөбүз. Бул сабакка көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.